журналисттер, урматтуу коноктор, Куш ысымдуу Leylek жергесине кош келиңиздер. Leylek району 1928 жыл түзүлгөн. Leylek районунда 148.056 адам жашайт. Анын ичинен 25%-ны бул өзбек улуту түзөт, 6%-ны тажик улутунда эл түзөт, ошондой эле 0,03%-ны бул башка улуттардан түзөт. Азыркы учурда биз Leylek районунун Разаков шаарынын Ак Босогусунда турабыз. Бул шаар өзүнүн жашынакай тарыхы бар. Баарыңыздар билесиздер, 2022 жылдын 20 мартында биздин Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожой Жапаров өз үй бүлөсү менен келип, ушул эстеликтерди ачып, шаарды дагы Разаков атындагы шаар деп ачып кеткен. Биз 2 күндүн ичинде сиздер менен тыгыз иштейбиз. Буйруса биз сиздерге Баткен областынын жашоочулары кандай жашап жатат, ошону менен бирге Баткен обласы кандай өнүгүп жатканын биз максималдуу турда аракет кылабыз сиздерге көрсөтүп бергени. Biz проект жазганбыз. Жаратылышты өнүктүрүү фондуна. Ушул 100 миллион сомдук проект. Анын 70%-ын ошол жаратылышты өнүктүрүү фонду каржылайт. Анан 30%-ын жергиликтүү район, область, айыл өкмөт ушулар. Бар жалпысынан 100 гектар, 25 гектары алма, 25 гектары алмурут, 25 гектары нектарин, анан 25 гектары өрүк. Булар бир полукарлик. Буларды ушул азыр тамчылатуу системасында, Кудай кааласа, тамчылатуу системасы орнотулуп атат. Жакында ишке кирип калат, Кудай кааласа 2-3 күн ичинде. Баткен обласы боюнча жалпысынан 73 миң гектар жер айдоо жери бар. Анын ичинен 36 миң гектар жери суугат жери, 37 миң гектардан көп жерлер бул кайракы жерлер. Быйыл 2022 жылы Баткен обласы боюнча 26 миң гектарды биз өздөштүрдүк. Бул жерге буудай жана арпа егип. Быйыл 2022 жылдын башында Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркожой Жапаровдун демилгеси менен 6%-дан элге жеңилдетилген кредит берилди. Бул кредит айыл чарба багытында жана мал чарба багытындагы берилген. Жалпысынан Баткен обласы боюнча 571 киши алды бул кредитти. Жалпы суммасы 270 миллион сомду түздү. Bizde 84 үй толугу менен өрттөнүп күйүп кетти. Андан кийинки үйлөр дагы тонолуп, урдалып эме болду. Андан кийин мектеп, садик, бала бакча, фон бардыгы толугу менен өрттөнүп кетти. Биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоев тез аранын ичинде ыкчам штаб түзүп, Баткен областынын губернатору Абдикарим Карбекович ушул жерде тез арада үйлөрдү калыбына келтирүүдө толук үйлөрдү бүтүрүп, бүгүнкү күндө бардыгыбыз толук келип,
Elimiz jerimiz üçün bir patriotluk sezimiyle yaşap jatabız toluk. 84 uy toluk salınıp berdi. Андан сырткары. Andan keyin infrastrukturаны өнүктүрүү максатында мектеп, бала бакчаны тез арада мамлекет тарабынан көңүл буруп, өз калыбына келтирип, бүгүнкү күндө бала бакча, мектеп толугу менен балдарыбыз окуп, билим алууда. жылы толық имарат, мектеп имараты бүтүп, 1 сентябрдан бизге берилген эле ачылып, анан Тажик-Кыргыз чегарасынын келишпестиги менен 2021 жылы бүт бойдон күйүп, дуалдан башка эчтекеси калган жок да. Дуал эле калды. Компьютер, парта, стул, шкаф, шванер, бүт эч нерсе калган жок да. Ошондон кийин анан президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич келип, ошол 28-29 апрелде болгондон кийин 3-4 күн эл эвакуация болуп, жогорку Лейлек районунун жогорку айылдарында жашап келдик. Биздин артыбыздан эле президентибиз келип, ал абалды көрүп, ошондон кийин эле көпкө узабай май айынан баштап капитальный ремонт башталды. Ремонту башталганда мамлекет тарабынан 15 миллион акча ажыратылып, 1 сентябрга, 15 сентябрга окууга берилди. Бүт бардык шарты менен кадимкидей евроремонт деп койсок болот. Китеп, доска, компьютер мурдагынан дагы жакшы шарттар түзүлүп берилди.